Кыргызстан Евразиялык экономикалык союзга албетте чоң талаш-талкуулар менен кошулган. Бирок ага карабай өлкөдөгү өндүрүүчүлөр өз өндүрүшүн ЕСтин талаптарына туура келтириш керек. Болбосо ишин токтотууга аргасыз болот. Деген менен алардын көбү эл аралык стандарттар. Мисалы 2017 жылдын август айынан тарта эгер кафедеги тейлөөчү кыз жасалма кирпик чаптап алганын же тырмагы ашыкча узун экенин байкасаңыз, кафенин администрациясына доо койсоңуз болот. Бул эл аралык деп таанылган жана ЕСтин аймагында тараган ХАСП стандартынын талабы же тактап айтканда анын талабына жооп бербегендик. Айылына чөйрөнү булгабай, химиялык кошулмасы жок, гигиеналык эрежелерди толук сактап, адамдын саламаттыгына зыян тийгизбеген тамак азыктарын даярдаган өндүрүшкана ХАСП стандартына жооп берет. Жана ал ишканага такай көзөмөл жүргүзүлүп, тамак аш коопсуздук эрежелери бузулган учурда сертификатынан айрылып калуу коркунучу бар. Белгилүү болгондой, ХАСП сертификатсыз Европа жана алыскы өлкөлөргө эмес, жакынкы жылдары ЕСтин рыногунда, анын ичинде Кыргызстанда дагы товарын сатууга тыюу салынат. ХАСП деген эмне? Жана анын талаптары жөнүндө Капиталдын Герман эл аралык кызматташтык уюму менен биргеликте даярдаган материалында. ХАСП англис тилинен которгондо коркунучтарды анализдөө жана кооптуу чекиттерди көзөмөлдөө деп аталат. Учурда бардык өнүккөн өлкөлөрдө тамак аш коопсуздугун камсыз кылган жападан жалгыз методология болуп саналат. Ал алгач АКШда 1963 жылы иштелип чыккан талап. Кийинчерээк Европа өлкөлөрүндө өз стандарты пайда болот. Бул стандартка өтүүгө камыган ишканалар алгач ички аудит жүргүзүп, кемчиликтерин аныкташ керек. Аудитке ХАСП боюнча маалыматы бар, окуудан өткөн кызматкерлери тартылат. Же сырттан атайын адистерди чакырууга болот. Биринчи тандаш керек, кайсы сертификат керек экен. Торговый компания болот да, бул ошолордон тамак ашын сатып алуучу компания айтат, мага мындай сертификат керек. Российский чоң маркеттер ХАСПтын сертификатысыз жетишсиз деп айтып атышат. ФСС 22.000 деген сертификат бергилен талап коюп атышат. Биздин Кыргызстанда бир эле ТÜV немецкий бир компания бар, орган по сертификации. Ошонун представительствосу ачылды. СЖС швейцарский орган бар, ошого кайрылып атышат көбүнчө, көп компаниялар ошолордон өтүп атат. Жакынкы представительство Алматада бар болуп атат. Өндүрүшүн ХАСПка ылайыкташтырууга ишкерлер бир айдан бир нече айлы убакыт жана бир топ каражат жумшашат. Сертификат өндүрүшүн көлөмү жана багытына жараша берилип, $1000 өйдө турат. 2017 жылдын август айынан баштап Кыргызстанда жайгашкан ар бир тамак аш жаатында иш алып барган ишкана ХАСПтын сертификаты болбосо да анын талаптарына жооп бериши шарт. Болбосо алардын иши токтотулат. Негизинен адистердин айтымында ХАСПтын талаптары оор эмес. Мында ар бир ишкана гигиена, тазалык, коопсуздук чараларына таянышы керек. Эң биринчи биз айтабыз ППУ деп же программа предварительных условий деп коебуз. Алдын ала алуучу шарттар болот. Ал үчүн деген ишкана деген инфраструктурасы, то есть өзүнүн имараты, иштеген цехтери, иштеп аткан жанакы оборудованиясы, ошолору талапка жооп бериш керек. Терезелери, эшиги. Мисалы шире чыгарган ишкана болсо, мында мөмө жемишти кимден кантип сатып алып, өндүрүшкө жеткирилип жаткандыгы такталат. Андан ары секке түшкөн мөмө талапка ылайыктуу жерде сакталып, тазаланып, жасалган шире менен аралашпашы керек. Ишкананын полу менен дубалы бириккен жер ийри болот. Бул жууганда оңой жана бурчтарында, кычыктарында кир, микроб калтырбайт. Пол цементтелет. Терезелер дагы жуулганга ыңгайлуу болушу шарт. Айтмакчы, жууп тазалоодо күчтүү химиялык заттар кошулган каражаттарды колдонууга болбойт. Ал эми жабдуулар колдонулган шаймандар, эмелектер дагы заң баспаган, ысыкка чыдамдуу жана эч кандай уулуу заттарды бөлүп чыгарбашы жана формасы тегиз тоголок жууганга ыңгайлуу болушу керек. Ал эми имарат тосмодон 6 метрлик алыстыкта жайгашат. Чычкан жана келемиштерге каршы күрөшүү үчүн имараттын айланасына 90 см кеңдикте, 9-10 см калыңдыкта шагыл төгүү керек. Аларга каршы уулуу заттарды колдонууга болбойт. Санитардык коргоочу зона. Кээ бир ишканалар үчүн, мисалы үчүн сок чыгаруучу ишканаларга 50 метр турак жай, адамдар жашоочу жайдан 50 метр алыс болуш керек. Андан тышкары тегерегинде бүт курчалыш керек. Эмне дегенде мал кирип кетиши ыктымал, адамдар кирбеш керек, алардын баары кайтарылып. Ишкана сууну кайдан алып жатканы да маанилүү. Мисалы, эгер ишкерлердин жеке артезиан суусу болсо, анда ал боюнча тез анализ тапшырып, тазалыгын тактыктап турат. Эгер суу муниципалдык каналдан келсе, суу гана эмес, түтүктөрдүн дагы сапатына суроо коюлат. Өздүк гигиена деген талаптары бар. Сөзсүз түрдө бул деген жазылган стандартта дагы бүт баары жазылып турган. Адам биринчи оорукчан болбош керек, оорулуу болбош керек. Ошол кезде бийик температура, грипп же ар кандай вирус же андай ага тамак өндүрүшкө киргенге чейин
медикалык работник аны обязательно көзөмөл жасаш керек, оорубайбы деп. Андан тышкары өздүк гигиена деп коебуз. Бул деген санитарный таза күндө алмаштыруучу кийим, чачтары деген жоолуктун астында же определенный бир чачты каткан сетканын алдында жашыруун болуш керек. Ар бир ишканада бул талаптар ишке ашып, мүнөт сайын иштеп турушу керек. Анткени сертификат берген орган жыл сайын пландуу түрдө, жыл ичинде кокустан да келип текшерип калат. ХАСП, ИСО сыяктуу эл аралык сертификат, стандарттар бул заман талабы деген ишкерлер ишканасынын пайдубалынан баштап талапка жооп бергендей кылып курушууда. Бул сертификаттар экспортко жол ачуудан сырткары ички рынокто дагы сапаттуу тамак аш менен камсыз кылат. Өз өндүрүшүн ХАСПтын стандарттарына ылайык түзгөн компаниялардын иши менен кесиптешим Жазгүл Масалиева таанышып келди. Колду кургаткандан кийин колду дезинфекциядан өткөрүш керек. Союучу цехыбыздын кубаттуулугу 50 баш сменасына 20 мүйүздүү малдан жана жылкы и жанакы кой эчкилерден 100 баш союлат бир сменде. Кой эчкинин зонасы богу зона, бул зонада болсо кой эчкилер союлат. Бул зонада болсо биздики 20 мүйүздүү малдар союлат. Булар жабдуулар атайын санитардык норманын негизинде комплекттетилген. Атайын биз муну оборудование сатып алганда компанияларды тандап алганбыз. Ошол компаниялардын ички конструкциясы, жана оңойлугу, орнотулган оңойлугуна ошол немелерге карап, жана биздин спецификацияларга туура келген. А эми бул материалдары атайын нержавеющий стальдан жасатылган, IC304 деп коет. Ошо IC304 бул деген биринчиден өңү өзгөрүлбөйт, жуулуп атканда да жанакы баш бос болуп, саргайып да кетпейт. Экинчиден бул атайын жаман заттарды өзүнөн бөлүп чыкпайт. Ар бир жерде орнотулган материалдар атайын пищевой, пластмастар да пищевой, атайын кезүүчү, аралоочу биздин жабдуулар, алар да атайын пищевойдун немесине кирет. Биз экспортко чыкканга туура жооп бериш үчүн бизде бул эң негизгиси бул стандартташтырыбыз керек. Бул стандартташтырганга биз азыр жол багыт алганбыз. Кудай буйруса биз стандартизацияны өтөбүз. Международный стандартизациядан. Международный стандартизацияны алгандан кийин экспортко да чыкса болот. Но бүгүнкү күнү биз экспортко таможенный союзга даярбыз. Таможенный союздун экспортун алып барганга бияка сертификаттар менеджменттин жанагы азык-түлүк коопсуздук менеджменттин сертификаттасы керектелбейт. Бу жерде эң негизгиси жанагы ХАСП системаны колдонуп, жана аны документалдуу түрдө далилдеп бериш керек. Алардын кызматкерлерине жанагы Роспотребнадзордун кызматкерлери бар, таможенный союздун. Поскольку мы решили внедрять такие серьезные сертификаты по безопасности, мы вынуждены были продумать вопрос именно о личной гигиене персонала. Поэтому перед каждым кире бериште кызматкерлердин жеке гигиенасын камсыз кылган жуунуучу жана кийим алмаштыруучу жай жайгашат. Проходите, пожалуйста, сюда. Здесь мы с вами попали уже в зону повышенных санитарных требований. Бул санитардык талаптар катуу коюлган жер. Эшиктер абдан көп көрүнүп жатса керек. Бирок мисалы бул жак кишилердин кирип чыгуусуна багытталган. Бул жактан чийки зат кирет. Экөө эч бир жерде кесилишпесе керек. Если, например, вот эта зона, через которую мы с вами зашли, это коридор. Здесь ходят только люди, рабочий персонал, либо гости, которые приходят к нам на предприятие. Здесь, например, пойдемте я вам покажу. Находится вход. Чийки зат андан ары кампага, тазалоочу жайга жана өндүрүшкө түшөт. И напрямую поступает в склад для хранения сырья. Пол здесь тоже непростой, это специальные наливные полы. Пол жөнөкөй эмес, атайын эпоксид деп аталган заттан куюлган. Тамак аш чыгарган ишкананын полу ушундай болушу керек экен. Он хорошо моется. Из комнаты по упаковке попадаем сюда. Это склад готовой продукции. Биз тамак аш коопсуздугунун олуттуу күбөлүгүн алабыз деп жаткандан кийин жаңы имаратты курууга кириштик. Анткени эсептеп көрсөк, эскини оңдоп чыкканча жаңы талаптар менен куруу оңой болот экен. То есть грязное не пересекается с чистым.
Продукция заходит, люди заходят из одного места, продукция, сырье заходит из другого места, и готовый продукт выходит из абсолютно иного места. Вот здесь у нас будут стоять стеллажи, здесь мы будем складировать свой готовый продукт. Ал эми даяр продукция сакталган кампа, мисалы бул жерге биз товарларды коюп, түз эле унаага салып жөнөтөбүз. Происходить отгрузка продукта. Здесь уже предусмотрен специальный пандус. Сюда заходит машина, продукт отгружается, и все, машина уезжает развозить готовую продукцию. Это вот нынешний цех по производству растительного масла. Мы производим 7 основных. Ар кандай өсүмдүктөрдөн данынан май чыгарабыз. Чийки заттын баарын Кыргызстанда эле сатып алабыз. Биз азырынча ушул жерде иштеп жатабыз. Жаңы имарат даяр болсо көчөбүз. 7 жылдан бери ушул жерде турганбыз. Храним сырье, которое перед тем, как поступать на прессование, мы сюда его складируем. Вот, сейчас вы видите, это облепиха. В основном все сырье у нас местное. Например, облепиха, тыквенные семечки, грецкий орех – это местного производства. В основном продаем на местный рынок, но также у нас есть наши клиенты в России, это Санкт-Петербург, Москва. Также масло грецкого ореха у нас закупает Южная Корея. Негизинен 66% товарды жергиликтүү рынокко сатабыз. Россияга жөнөтөбүз. Түштүк Корея жаңгактын майын сатып алат. 30 уходит на экспорт. Вот. Но как раз таки, когда мы участвовали в международных выставках, мы столкнулись с тем, что, например, наши партнеры с Европы, которые также заинтересовывались нашей продукцией, они всегда задавали вопрос, а есть ли у вас сертификат, или вы сертифицированы ли вы по FSSC 22000? Экспортту кеңейтели десек, бизге тийиштүү күбөлүк жетишпей жатат. Айрыкча европалык өнөктөштөр товарга, анын сапатына абдан кызыгышат. Көргөзмөлөрдө суроо талап болот. Бирок бизде FFSC 22 000 жок экенин билгенден кийин эле баш тартышат. Не складывалось, поскольку отсутствие этих документов говорит о том, что сразу работа невозможна. Поэтому после именно посещения таких выставок мы пришли к выводу, что это нужно делать. Во-первых, да, это действительно требования Европы, это требования, может быть, даже международные такие вот западные. Албетте, бул талаптар Европанын талабы. Бирок эгер өндүрүшкө киргизсек, өлкө ичинде өзүбүздүн жарандардагы таза, сапаттуу азыктарды алып калышат. Поэтому мы внедряем этот стандарт сегодня, для того, чтобы иметь возможность, конечно же, выйти и на европейские рынки, но также обеспечивать наших людей, наших потребителей качественной, безопасной, очень хорошей продукцией. Германиянын Кыргызстандын экономикалык туруктуу өнүгүүсүнө көмөктөшүү программасынын жардамы менен тамак аш жаатында иш алып барган 18 компания эл аралык бөлүктөргө ээ болушту. Алардын арасында өндүрүшкө хасп стандартын киргизгендер, ошондой эле ISO 22000 көлүгүнө ээ болгондор дагы бар. Наша программа «Содействие устойчивому экономическому развитию» она получила дополнительное финансирование для проведения мероприятий по повышению уровня пищевой безопасности. Это произошло после межправительственных переговоров между Кыргызской республикой и Германией, правительством Германии. Германия менен Кыргызстандын өкмөтүнүн макулдашуусуна ылайык биздин экономикалык өнүгүүгө туруктуу колдоо көрсөтүү программасынын алкагында тамак аш коопсуздугун камсыздоого кошумча каржылоо болду. Негизинен тамак аш сапатын көтөрүү чоң тармак. Бул жакта улуттук деңгээлдеги инфраструктура, лаборатория, күбөлүк берүү органдары дагы кирет. Албетте, биз анын баарын камтай албайбыз. Андыктан биз биринчи кезекте кайра иштетүүчү ишканаларга хаспты киргизүүгө жардам берип жатабыз. В первую очередь мы оказываем поддержку перерабатывающим предприятиям при внедрении хасп. Мы бесплатно предоставляем консультантов в течение 1 года. Бир жыл биздин адистер алар менен бекер иш алып барышат. Биз алар бир жыл ичинде хаспты толук киргизип алуусуна аракет кылабыз. Эту систему. Второй большой вопрос – это подготовка экспертов в области пищевой безопасности. Экинчиси тамак аш коопсуздугу жаатындагы эксперттерди даярдоо. Биздин өлкөдө өз алдынча хаспты киргизе ала турган эксперттер абдан аз. Эксперт болуп ишканага хасптын талаптарын киргизүү өтө татаал. Ал үчүн тамак аштын сапаты жаатында адис, өндүрүштө көп жыл эмгектенген киши болуш керек. Ишканага келип, ишкерди өндүрүшүн өзгөртүүгө, имараты талапка жооп бербесе жаңы имарат курууга, кызматкерлердин саны жетишпей жатса жаңы жумушчу орундарды түзүүгө көндүрүү өтө татаал. Очень нелегко прийти и убедить руководство компании сделать какие-то инфраструктурные изменения, если у них здание не подходит, или если у них нехватка персонала, что нужно обучение.
Мындан сырткары биз санитардык жана эпидемиологиялык мамлекеттик департаменттин, ветеринардык жана фитосанитардык инспекциянын кызматкерлеринин билимин, тажрыйбасын өстүрүү үчүн окутууларды өткөрүп турабыз. Дагы бир орчундуу маселе бул маалыматтын жетишсиздиги. Мисалы, эгер ишкерлер хаспты киргизгиси келсе, кимге кайрылышы керек? Эксперттерди кайсыл жактан чакырса болот? Билишпейт. Андыктан маалыматтык борбор, колл-центр болуш керек. 18 ишкана биздин жардамыбыз менен ар кандай багыттагы эл аралык сертификаттарды алышты. Бул хасп ISO 22000. Ал жерде ишкерге так, ачык, толук маалымат берилиши шарт. Тамак-аш коопсуздугу жана анын талаптары боюнча маселе жеткиликтүү жана ачык болуш керек. Хаспты киргизүү бул жумуштун башталышы. Анткени биздин ишкерлер алган чийки затын, ордун жана сапатын такташ керек. Кыргызстанда майда товарды өндүрүш. Ар бир фермерде кичине чарбасы бар. Алар көбүнчө ортомчулар аркылуу иштешет. И вопрос прослеживаемости в Евросоюзе, насколько я знаю, он отдается на откуп национальному законодательству. То есть комиссия Евразийского экономического союза, она говорит так: обеспечьте прослеживаемость своей продукции. А каким вы образом... Мисалы, Европа өлкөлөрүндө улуттук мыйзам менен көзөмөлдөнөт. Ал эми ИАЭСтин талаптарында бул милдет ар бир ишкерге жүктөлөт. Биз билебиз, Белоруссияда чоң-чоң фермалар сакталган, аларга жеңил. Бизде мисалы сүттү кайра иштеткен ишканаларды алсак, сүттү бизде ар бир үйдөн топтоп чыгат. Ишкана сүттү кайдан алганын, фермер ким, анын уyu дарыланганбы жокпу, буларды далилдөө абдан кыйын. Перерабатывающим компаниям доказать, да, откуда его молоко идет, от какого фермера, как этот фермер молоко ему сдает, потому что животное тоже лечится, да, вакцинирует антибиотиками. И вот на законодательном уровне обеспечение рамочных условий — это тоже вот одно из наших направлений.